Мукай Элебаевдин жарыяланбаган чыгармаларын улантабыз. Бүгүн күндөлүктөрүнө токтолмокчубуз. Жарыяланган чыгармаларынан ошондой күндөлүктөрү. Мукай Элебаевдин да бир өзгөчөлүгү ал өзүнүн күндөлүктөрүнө ошол өзүнүн баштан өткөргөн күндөгү болуп аткан окуялардын баарын жазып жүргөндө бул бир караган кишиге өзүнчө эле бир ошол кездеги адабияттын летописи катарында дагы бизге ошонусу менен баалуу. Демек бир күндөлүгүндө мындай жазуу бар. Биз өзүбүздүн мурунку дооруго толук анализ берүүгө күчүбүз жетпесе да, өз турмушубуздагы заманга толук жооптубуз. Бул турмушта жаман болуп калса, алды менен биз айыптуубуз. Демек мына ушул Мукай Элебаев айтып өткөндөй эле ошол өзүбүздүн жашап аткан доорубуз, мезгилибиз үчүн биз айыптуубуз деген ойду айткысы келип атат. Дагы бир күндөлүгүндө мындай деген жазуулар бар. Кайда жүрсөм да ушул агам менин атамдын агасынын баласы. Менин жеңем түшүмдөн кетпей кыйнай берет. Элебестин баласы бейшемби, аялы Жанымжан жөнүндө болуп атат. Себеп мурун ошонун колунда жүрүп нечен таяк жеп, ыйлап, кордукту тириде көп көргөм. Ошол көп көргөндө так болуп калыптыр. Нечен караңгы түндө үйгө жолотпой уруп кууп жибергендери бар дейт. Бул 11-октябрь 34 жазган экен. Эгерде биз узак жолду жакшылап окуган болсок, мына ошол жерде жанакы ата энеси өлүп калгандан кийин Мукай атасынын агасы Элебестин колунда тарбияланган, мына ошонун уул келини булардын колунда. Ошо Жанымжан жөнүндө дагы ошол узак жолунда абдан көп айтылат. Эсте калгандар да мен турмушту өз көзүм менен көрүп, баштан кечирген чындыкты гана ошол бойдон жаздым. Жанымдан жалгыз сөз кошконум жок дейт. Бул жерде эсте калгандар дегени ошол узак жолдун 2-китеби. Ушундай кылып бул жомолдо ат коюлганда, демек ошондо бул чыгармага өзүңөр окуп тургандай өз көзүм менен көрүп билген, кечиргенден башка эчтеке кошконум жок дейт да. Мына ушул ымандайсын айтып атат. Эми ушул узак жолдун 2-китеби биздин күнгө келип жеткен эмес, бирок кол жазмасында бул сакталып калган. Ал эми жанакы биз окуп жүргөн Зарлык, Кыйын кезең деген, Бороондуу күнү деген аңгемелери мына ушул узак жолдо келтире турган бир айрым үзүндүлөр болуш керек. Жазып жатып жан эрип, бир ойго аябай берилип турган учурда эшикти калдыр-кулдур ачып, ырдап, тарсылдатып далай кайдан оюмдун ажыратты. Үйдүн азабы далай кор кылды го. Адам муктаждыктын дайыма чеңгелинде. Там калбырдай жука. Кошунамдын үйүнөн үн чыккан кишинин үнү, такылдаган табышы угулуп турчу. Кошунамдын катыны эртеден кечке кол машина менен дүрүлдөтүп иш кийим тигүүчү. Анын тигип бүткөнүн күтүп отурчумун дейт. Бул 10-февраль 35-жылы жазылган экен. Эми өзүңөр көрүп тургандай, Мукайдын ушул иштегенге, жазганга мүмкүнчүлүгү болбойт, бирок ошого карабастан эмне деген залкар чыгармаларды бизге жазып калтырган. Дагы бир эскерүүсүндө мындай айтылат. Ушу мен таң калам. Ушул күнгө чейин кыргыз жазуучуларынан купулума толгондой бир чыгарма көргөнүм жок. Баары сууда калкыган теректей жеңил, үстүрт, кургак үгүт, адамдын оюна конбогон алсыз сөз, барып турган шор убара. Макул, биздин заманда маданият төмөн, алар бул доордон өтүп ак кетсин. Ал эми ошол жазуучулардын чыгармасы кийинчерээк, түккө турбай турмак гана түгүл, ошолордун тилине, образына, мазмунуна көзүнөн жаш чыкканча күлүп, маскара болоорун ойлоду бекен. Мазмунун мындай койгондо, жазуучулардын жалаң тил жагы карапайым адамдардан көп кийин калды. Таң каласың. Демек Мукай Элебаев ошол өзүнүн чыгармаларында, өзүнүн ошол эскерүүлөрүндө, күндөлүктөрүндө ошол жана мурунку сабагыбызда айтып кеткендей, ушу жазуучулар билиш керек, билими жогору болуш керек, баардыгынын алдыда жүрүш керек деген оюн ушундан кийин деле айткысы келип турат. Бул жерде дагы ушул жазуучуларга ушунчалык бир чоң милдет жүктөөлөрүн, ал ошол кезде эле келечекти ойлоп, кийинки муундардын акыл эси, ой жүгүртүүсү башкача болооруна көзү жетип, ал эми ушул боюнча кала берсек, биз кийинки муундарга уят болобузго деген ойлорду айткысы келип турат. Ал эми Жусуп жөнүндө дагы мындай бир ой айтып кеткен күндөлүгүндө. Жусуп жалындаган чечен эмес. Бул анда-санда гана бир жерден кишинин жүрөгүнө барып тийгендей сөз айтып коер эле. Андан кийин узак жол романын жазылышы жана басылышы жөнүндө дагы күндөлүгүндө калтырып кеткен. Узак жолду 1934 жылы январь айынан баштадым. Биринчи китебин
3 октябрь 35-жылда бүттүм. 2 жыл жазыптыр бул чыгармасы. Ушинтип 2 жыл деп айтып кеткен. Эргүү менен жазган жерлерди билинер билинбес гана оңдолду. Салкын көңүл менен жазгандарыма убакыт көп кетти. Мындай жерлер кайра жазылган катарында болду. Маселен, Алымжан менен тааныштыруу, Сары тоологого келүү жана ушул сыяктуу. Романдын эң алга аягын кайра жаздым. Буларга убакыт көп кетти. 3 дептир. Акыркы оңдоону 26 августтан тартып 2 октябрда бүттүм. Бул жолу оңдоодо Кыргызстанга большевик келгенден беркини такыр оңдоло элек болчу. Бул да кирди. Кийин оңдоп алармын деп кайпытып кетүү зыян. Оңдогондо эргүү жазып жаткандагыдай болбойт. Ошондуктан бир гана жазуу керек. Жазган күнү оңдоо керек. Кийин салкындап калат. Жазып бүткүчө оюмдан бир күн да чыккан жок. Бирок бүтүрөйүн деп сан кууп ашыкканым да жок. Күн мурун жазбай оюмдан образ түзгөн жерлер аз оңдолду. Байболоттун каты, Сарыбайды чакыруу, Бейшемби экөөбүз Отунга баруу, Урманбет жана ушул сыяктуу бир топ жерлерин жазып бүткөн соң арасынан сыйлыгыштырдым деп жазат. Ал эми күндөлүктүн дагы бир жеринде момундай саптар бар. Ким билет, биздин ушул айтып отурганыбыз бир кезде кийинкилерге кылдай таасир этпестир. Бирок ошол кездеги адамдар биздин турмушубузда болуп, ушул жылдардагы оор көрүнүштөрдү көрүп, бар жорукту бизче баштан кечиришсе, өмүрдө унутпас эле деп ойлойм. Анткени менин ошол күнүм менен сиздин ушул окуп отурган убагыңыз, көңүлүңүз бирдей эмес. Мен алыскы бир ак карлуу тоонун арасында туулган кыргыздын бир баласымын. Ашкан гений да болуп жаралганым жок. Бирок алган таасирлеримди, байлыгы, көргөнүмдүн көптүгү мени жаздырбай жаткырбады. Бул кезде менин айланамдын баардыгы көңүлсүз, бош көрүнүп, жалгыз кубанычым ой болоор. Демек өзүңөр көрүп аткандай Мукай Элебаев өзүнүн күндөлүктөрүнөн мунун бир кыргыз адабиятынын ошол кездеги абалы, акындын басып өткөн жолу, мына ушулардын баардыгын даана көрө алабыз.